Мен журналисттик кесипти эмне себептен тандап алганымды билбейм, бирок мага ошол телевизордон көргөн журналисттердин эмгеги, алардын баягы жасап аткан иштери, же болбосо айтып берген бир окуялары себеп болду болуш керек да бул кесипти тандап алганыма. Себеби 6-7 класстан баштап эле мен өзүмө баягы максаттарды коюп баштагам экен да жашоомдо, баягы келечекте ким болом, келечекте кайсы кесипти тандап алам деген сыяктуу баягы максаттарды коюп баштагам да. Ошол кезде эле мен ошол кесиптерди карап келип, өзүм ошол кезде эле чыгармачылык жактан өзүмдө бир аз мындай талант бар болчу да, кичине баягы балалык сезим менен бир аз ырларды чиймелеп жазып койчумун. Балалык кезде баягы мектепте өтүп аткан иш-чараларды өзүм уюштуруп, ошолордун баягы сценарийлерин жазчумун да. Эми ал сценарий экенин деле ал кезде көп маани бербейсиң да, бирок ошо жазып жүрчүмүн. Анан 6-7 класстан баштап өзүм баягы атайын кол жазма кылып күндөлүк кармап баштадым. Ошондо эле ошол кезден баштап эле мен журналист болом деген өзүмө бир максат койгонмун да алдымачы. Анан негизи баягы кагаз бетине түшкөн максаттар орундалат деп коет го. Чындыгында эле ошол журналист мындай акырына чейин бардым десем болот да, ошол кесипти тандоодо. Себеби мен окууну бүткөн мезгилде баягы кесиптердин арасынан эң баалуулары бул врачтар же болбосо юристтер болчу. Ошол мезгилдерде көпчүлүгү ушул кесиптерди тандап калышканда, анан мага да ата-энем, улуу эжем өзү врач кесибин тандап, ошол кезде медициналык институтта окучу. Мени болсо сен юридикалык факультетти тандагын, ошол жака окуганга биз мындай мүмкүнчүлүк беребиз деп айтышканда, ата-энем анан ал мен журналист болом деген максатым болот атпайбы кичинекейимден баштапчы. Ошол себептүү мен жок, мен журналист болом дегенде журналист болом деп контракт болчу. Биз баягы көп үй бүлөбүз да, негизи балдарданчы. Анан бюджеттик жака окутабыз десе дагы, баягы журналистиканын бюджети жок экен десе дагы ага карабастан ошо журналистика кесибин тандап алгам да. Анан окудум. Журналистика тармагында ошол 5 жылдын аралыгында мен баягы окуу эле жүрө берген жокмун да. Мен 2 курсуман баштап даже университеттин өзүнүн баягы Нур деген гезити бар болчу. Мен Ош мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүргөм да. Анан ошо Нур деген гезитте биз кабарчы, кичи кабарчы болуп иштеп жүрдүк. Биз ал кезде бизге кичике фотоаппараттар болчу эле, ошо фотоаппаратты берет. Фотоаппарат менен университеттерге эле барабыз, кайра элечи университеттер студенттерден эле баягы болуп аткан окуялар боюнча же болбосо бүгүнкү күнгө көз карашы боюнча өздөрүнүн фотоаппарат менен сүрөтүн тартып алабыз дагы, ойлорун жазып алабыз блокноткочу. Анан келип ошону биз газетага берчүбүз да. Баягы адамдардын азыр деле макалаларда бар го, мисалы бир окуя боюнча бир 5-6 кишинин ой пикирин ошондой ошол сыяктуу кичике макалалар жазып баштаганбыз да. Ошондон мен журналистикам башталган. Кийинкисинде мен 3-курстан баштап жеке частный деп коет го, телеканалда практикага барып калдым. Ошол жерден менин тележурналистикага практикам, тажрыйбам башталды десем болот да. Себеби ал жерден мен закадровый текстти жазганды, интервьюну алганды, баягы адамдын аты жөнүн жазганды, анын астына баягы өзүнүн иштеп аткан кесибин жазганды, текстти жазганды негизи мен ошол жеке телеканалдан үйрөндүм. Венера деген эже бар болчу, ал өзү универсал журналист болчу да, өзү камерадан тартчу, монтажды да өзү жасачу. Ошол кезде эле ошол жеке телеканал азыркы биз иштеп жаткан Эдюс менен иштечү да. Ошондон анан мен ошол жерден окуп, ошол жерден мен компьютер менен, монтаж менен, баягы текст менен дегендей өзүмдүн баягы кадрлар менен ошол жерден тааныштым да. Негизи тележурналистикага байланыштуу бардык тажрыйбам ошол телеканалдан болду. Азыркы учурда ошо Талас телеканалында редактор болуп эмгектенем. Бул Талас телеканалына келип ошол иштегенден баштап азыр 8 жыл өттү. 2012 жылы сентябрь айларында келип ошол жерге жумушка орношком да, штаттык жумушка орношуп, кабарчы редактор болуп иштеп баштадым. Ошондон бери иштеп келатам. Мен биринчи ошол Талас телеканалына келип иштеп баштаганда мага ветеринария тармагында бир съемкага барыш керек болду. Анан мага жетекчим азыр Үмөтов Эрмек Асанович мени чакырды дагы, сен ветеринария тармагында учурдагы эпизоотиялык абалды аныктап келесиң деди да. Анан мен эпизоотия деген сөздү чындыгында түшүнчү эмесмин. Ветеринария тармагында эпизоотия деген сөздү түшүнчү эмесмин да. Анан уже мен башымда вопрос да, эпизоотия деген мындай, мен башымда ушундай суроо
пайда болуп калды да. Мен эпизодия деген эмне экенин биринчи түшүнүп алышым керек болчу да. Анан жүрөм, бардым, атайын съемочный машина келген бул жерге, бизди алып кетип барып, ошо айыл жергесинде баягы малчылар менен, ветеринарлар менен жүрдүк. Ал жерде ошо малдардын учурда кандай баягы оорулары, мисалы учурда баягы козголуп аткан оорулары болобу, же болбосо малдарды баягы асылдандыруу багытындагы иштер боюнча съемка жүрдү да негизичи. Анан интервьюга келгенде мен анан ошол бул ветеринар, бул Бишкектен келген, ошол министерстводон келген ветеринар болчу да. Анан мен ошол кишиге биринчи эле берген суроом бул эпизодия деген эмне деген суроону бердим да. Ошол мен үчүн да эң кызыктуу эме болду. Эпизодия деген сөз ушул жеринде туруп калды да. Эпизодия деген эмне деген суроону мага деле азыркы келген жаш журналисттер көп берет да. Анан ошого алдын ала түшүндүрүп койгонго аракет кылам да. Журналист кесиби негизи ошол элди ар тараптуу маалымат менен да, мисалы социалдык жактан болобу, маданий жактан болобу, экономикалык жактан болобу маалымат менен тааныштыруучу адам, ортодогу эле баягы маалымат менен тааныштыруучу адам да. Анан азыркы учурдагы заманбап тележурналист кандай болуш керек? Заманбап тележурналист бул журналистикада өзү камераны тарта билген, кадрды ала билген, монтажды да өз колу менен жасай алган, мисалы кадрларга ар кандай эффектилерди кошуп, негизи журналист, азыркы заманбап журналист универсал болуш керек да. Универсал болуш керек дегенде бул журналист өзү оператор дагы, монтажер дагы, режиссер дагы болуш керек негизичи. Себеби азыркы заманбап журналист же болбосо Западтын журналисттери көбүнчө ушундай ыкка көнүшкөн да, өзү тартат, өзү текстин жазып, өзү монтаждап, өзү ошол жерде уюштуруучу дагы болот да, режиссер дагы болот да. Журналист болгон адам бул күнү түнү кайсыл жактан кандай маалымат болот, кайсыл жактан кандай окуя, кырдаалдар болуп кетет, ошол жерде журналист болуш керек да. Негизи кыз бала үчүн оор эле. Бирок журналистиканын азыркы учурда мисалы журналист болгон же болбосо жеңилирээк эле болуп калды. Себеби учурда интернет бар, заманбап техникалар өнүккөн, мисалы камералар аял киши үчүн камера оор дейбиз да, азыр жеңил камералардын түрлөрү бар. Эгерде журналистиканы тандаган адамдар бүгүнкү учурда ошол блогерство, журналист жеке мындай кандай десем көз карандысыз журналистика тармагын тандап алса өзүнө да жакшы болот да. Мисалы жаштар бүгүнкү учурда жеке журналистиканы баягы эч кимге көз карандысыз болгон журналистиканы тандап алса, бул өзүнүн жумушуна дагы, өзүнүн баягы калеминин курчтугуна дагы, андан тышкары өзүнүн финансылык жактан баягы каржылай ала тургандай даражада иштей алат да.